биздин элибизге да кайрылып айтып кетет элем. Баткен районунда, Лелик районунда жашаган элдерди ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша үйлөрүнө кайта берсе болот. Эгерде кимдин мүмкүнчүлүгү жок болсо, же болбосо үйүнө кайтууга мүмкүнчүлүгү болсо, жергиликтүү бийлик органдары, өзгөчө кырдаалар министрлигине чогуу транспорт уюштуруп беребиз. Көчөгө чыгып, ал жерден транспорт издеп кыйналбаңыздар. Анын баардыгын биз өзү уюштуруп беребиз. Жана бүгүндөн баштап Кудай буйрса, мамлекетибизде, чек арабызда тынчтык болот деп айтам. Орусчасын айтып коеюнчу. Уважаемые журналисты, мы сегодня подписали протокол совместно с Саимом Сатаровичем Ятимовым, главой Государственного комитета национальной безопасности и главой делегации, государственной делегации по делимитации и демаркации о прекращении конфликтов и о последствиях конфликта. Я надеюсь, что все пункты протокола, которые подписаны, будут исполняться, и наш